Салам достор, азыр биз тизмелер менен таанышабыз. Өзүңүзгө пайдалуу болушу үчүн бул видеону аягына чейин көрүңүз. Тизме деп ар кандай элементтердин жыйындысын айтабыз. Тизме мындайча жарыяланат. Эң алгач албетте кандайдыр бир өзгөрмө жана чарчы кашанын ичине элементтер жазылат. Элементтери сап болушу мүмкүн жана ар бир элемент бири-биринен үтүр менен бөлүнүп жазылат. Бул жака сан койсок болот, жана дагы логикалык оператор койсок болот. Андан кийин бул тизменин ичине тизме койсок болот. Мисалы үчүн ушундай тизме болсун. Жана дагы бул тизменин ичине кортеж, сөздүктөрдү дагы жайгаштырсак болот. Бөлчөк сандарды дагы бул жака койсок болот. Ушундай кылып мынакей тизменин ичинде ар түрдүү типтеги элементтер бар. Бул жалпы тизменин тиби лист тибинде болот. Ушул өзгөрмө А өзгөрмөсүнүн тиби лист тибинде. Бирок ушул бул жактагы тизменин ичиндеги ар бир элемент өзүнүн тибине ээ болот. Мисалы үчүн караңыздар, ушул эле тизмени мен мындай кылып А өзгөрмөсүнүн тибин экранга чыгарайын. Жана ушул А тизмесинин ичиндеги бир элементтин тибин дагы экранга чыгарыш керек. Албетте биз мурда саптардан өткөндөй эле бул жакта дагы тизменин ар бир элементине өзүнчө кайрылсак болот. Ал деле сапка окшош. Бул жака ал өзгөрмө жазылат жана чарчы кашанын ичине бул элементтин индекси жазылат. Биз каалаган элемент бул жерде эң алгач биринчи элементтин тибин карайлы, ал 0-чы индексте турат. Жана албетте тибин көрүш үчүн type функциясын колдонуу. Бул программаны иштетсек, мынакей бизге караңыздар, эң алгач А өзгөрмөсүнүн тибин чыгарып берди. Ал list тибинде. Андан кийин караңыздар, бизге бул ошол тизменин ичиндеги бул элементтин тибин чыгарып берди. Ал бизде str тибинде. Ал сап. Жана дагы бул жерге караңыздар, бул логикалык оператордун тибин да чыгарсак болот. Ал бизде 2-чи индексте турат. Жана программаны кайрадан иштетсек, мынакей бул тибинде болуп калды. Бул жакта караңыздар, бул ушул тизме ичинде элементтер болгон менен азыр жалпы бул караганда бул тизме өзү бир элемент болуп эсептелинет. Ошондуктан биз анын ичиндеги индексиге кайрылбайбыз. Караңыздар, санаганда индекс дегенде 0, 1, 2 тизме жалпы 3 болот. Ичиндеги ар бир элементи 0, 1, 2, 3, 4 деп эсептебейбиз. Тизме ушул бойдон калат. Бул тизменин өзүнүн ичине дагы кайрылсак болот албетте. Андан кийин бул элемент кетет. Индекс дегенде караңыздар, адашпоо үчүн 0, 1, 2, 3 болот. Жалпы бул 3 жана бул 4 болот. Анын тибин чыгарсак, бул жака бул 3-чү элемент. Анын тиби бизде мынакей караңыздар, ал деле list тибинде жана А өзгөрмөсүнүн тиби дагы list тибинде болот. Акыркы элементтин дагы тибин чыгарып көрөлү. Жана программаны иштетсек, мынакей ал бизде float тибинде болот. Тизмени ушул бойдон экранга чыгаруу үчүн жөн гана print функциясынын ичине ал өзгөрмөнү жазып жетиштүү. Мынакей азыр биз ал өзгөрмөсүн экранга чыгарабыз. Мынакей биздин тизме экранга чыкты. Бул учурда караңыздар, бул жакта чарчы каша дагы бул жерге кошулуп чыккан жана алардын арасында үтүр бар. Бул анчалык деле жакшы көрүнбөйт. Биз алардын бул жактагы элементтерди удалаштык катары чыгарсак болот. Ал үчүн бизге цикл керек болот. Цикл жана i in a деп жазсак болот. Жана биз саптарда да ушуну караганбыз. Андан кийин print функциясы менен бул жака ошол i'ни чыгарып беребиз. Жана албетте алардын арасында кандайдыр бир аралык калыш үчүн мындай бир
код жазабыз жана программаны иштетсек мынакей бизге аларды удалаштык катары чыгарып берди. Анын үстүндөгү муну өчүрүп коеюн. Эми кайрадан иштетсем мынакей бул жакта бизге алардын ар бир элементин удалаштык катары чыгарып берди. Мына караңыздар, бул жактагы тизменин дагы өзүнчө ушундай кылып чыгарып берди. Анткени ал өзүнчө бир элемент. Ошон үчүн бул жакта чарчы кашалар ошол бойдон калып кетти. Жана дагы бул жакта range функциясы менен дагы чыгарсак болот. Аны иштетүү үчүн бул жака len функциясы менен ушундай кылып жазуу керек. Андан кийин бул жака I эмес, A'ны бул жака индексин ушундай кылып чыгаруу керек болот. Жана программаны иштетсек мынакей жанагы эле жыйынтыктын өзүнө алат. Sub, кортеж жана көптүктөрдү биз тизме тибине өткөрсөк болот. Ал үчүн бизге list функциясы жардам берет. Мисал үчүн мен мындай бир sub жарыялайм. Жана аны мен кандайдыр бир башка өзгөрмөгө мындай кылып list функциясынын жардамы менен тизмеге өткөзөйүн. Жана ал бул list функциясынын ичине ушул өзгөрмө жазылат, бир өзгөрмөсү. Жана мен аны экранга чыгарсам, print r болсун. Андан кийин албетте биринчи өзгөрмөнү дагы экранга чыгарайын. Print v. Программаны иштетсем, мындай жыйынтык алабыз. Караңыздар, эң алгач мен тизмеге өткөзгөнүмдөгү бул r өзгөрмөсүндөгү жыйынтык мындайча болду. Ал ар бир элементти ушул саптагы ар бир элементти өз-өзүнчө мындай үтүргө алып, ушундай кылып бөлүп экранга чыгарып берди. Анткени мурда караганыбыздай эле бул сап деле бир массив. Ал бир тектүү символдордун жыйынтыгы. Ошондуктан андагы ар бир тамга өзүнчө элемент катары каралат жана өзүнчө бөлүнүп жазылат. Ошондуктан алар бул жерде бөлөк болуп жазылган. Жана андан кийин мына албетте бул жерге саптын өзү чыкты. Эми тизмени сырттан киргизүүнү карайлы. Эгер биз сырттан жалаң гана сандарды киргизчү болсок, анда ал мындайча болуп жазылат. Эң алгач list функциясы, андан кийин map функциясы, андан кийин int эгер бүтүн сандарды киргизсек, же болбосо float. Эгер биз бөлчөк сандарды дагы киргизсек, мен бул жерге int деп жазайын азыр, бүтүн сандарды киргизүү үчүн. Жана бул жака input, андан кийин точка split. Анын жардамы менен бир боштуктан кийин, бир пробелден кийинки элемент өзүнчө элемент болуп эсептелинет. Жана бул жерге мен экранга ошол эле аны чыгарайын. Программаны иштетсек, мынакей бул жерге биз элемент жазабыз. 4 болсун, жана бир пробелден кийин 5, 6, 7. Качан enter'ди басканыбызга чейин бул жерге жазып берсек болот. Каалаганча жазсак болот. Чектөө жок. Качан гана биз enter'ди басканда бул жактагы анын иши, бул жактагы инструкция бүтөт жана print функциясы ишке кирет. Enter'ди бассак, мынакей ал бизге ушул эле жыйынтыктарды кайрадан тизме кылып экранга чыгарып берди. Эгер биз сырттан сан эмес, сап киргизчү болсок, саптардын тизмеси болсо, анда биз бул жерге жөн гана input деп жазып коюшубуз керек болот. Map'тын деле кереги жок. Жөн гана input жана split. Бул жерге каша болсун. Бул учурда ошол саптын ар бир боштуктан кийинки элемент
өзүнчө бир элемент болуп эсептелинет. Боштуктан кийин жазылган тамгалар өзүнчө бир элемент болуп эсептелинет. Программаны иштетсем, караңыздар, мынакей кандайдыр бир сап жазылсын, жана бир боштук, жана дагы бир сап, бир боштук, дагы бир сап, дагы бир боштук. Албетте сандар дагы сапка кирет. Мындай боштук, Enter'ди бассам, караңыздар, ар бир боштуктан кийинки, мынакей боштуктан кийин булар өзүнчө элемент болуп эсептелинген. Караңыздар, ушундай болгон. Эгер биз андай болушун каалабасак, бул боштук эмес, бардык бул жакта киргизилген бардыгы өзүнчө элемент болушун кааласак, анда бул жака split функциясын жазбашыбыз керек. Жана бул программаны эми кайрадан иштетсек, мындай жазып боштук коюп, ушундай жазсак, бул жактагы ар бир боштук, мурда айткандай, бир пробел, бир элемент болуп эсептелинет. Ар бир пробелди дагы өзүнчө бир элемент катары чыгарып берет. Enter'ди бассак, мынакей караңыздар, бул жерди көрдүңүздөрбү? Бир пробелди, жөн гана боштукту өзүнчө бир элемент катары эсептеп экранга чыгарып берди. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Аягына чейин көргөндөргө терең ыраазычылык билдирем. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө.